Соңку 5 жылда Кытай миңдеген уйгур мусулман азчылыктарын атайын жайларда мыйзамсыз кармап келгени тууралуу баяндалып келет. Ал лагерлерде дайынсыз жоголгон учурлар, сексуалдык зомбулуктар, мажбурлап стерилизациялоо жана кыйноолор орун алууда деген маалыматтар бар. Биз лагерлер жөнүндө көп сөз кылабыз, бирок системанын бүтүндөй калган бөлүгү дагы бар. Ал массалык байкоо жүргүзүү, аймактагы жашагандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо, жаш балдарды ата-энелеринен бөлүү сыяктуу нерселер да бар. Европа парламенти кийинки жылы Кытайда өтчү кышкы Олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялоого добуш берди. Британ парламентинин мүчөлөрүнүн көбү өз өкмөтүн дал ушундай кадамга барууга үндөшүүдө. Евробиримдик Британия жана АКШ буга чейин Синьцзяндагы иш-аракеттерине байланыштуу Кытайга каршы санкцияларды киргизишкен. Белгилүү болгондой, ислам өлкөлөрү көптөгөн мусулмандарды капа кылып, мындай кадамдарга барышкан жок. Менин оюмча, биз дүйнө жүзүндөгү мусулман коомчулугу бул маселе боюнча кабаттырлануусун көрдүк. Бирок көпчүлүк мусулман өлкөлөр жана алардын өкмөттөрүнө келгенде окуя башкача болду. Көптөгөн корпорациялар сыяктуу өкмөттөр Кытай өкмөтүн капа кылуудан коркот. Көптөгөн мамлекеттер Кытайдын экономикалык кубаттуулугуна байланыштуу Кытай өкмөтүнүн ачуусуна тийгенден коркушат. Мусулман өлкөлөрдүн өкмөттөрү дагы дал ушундай абалда турат. Алар Кытайдын жасап жаткан иштерин сың алуудан тартынышат. Кээ бир учурларда алар тескерисинче Кытайды ачык эле колдоп чыгып, кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп жаткандыгын четке кагышкан. Өткөн жылы Бириккен Улуттар уюмунда Германия баш болгон 40ка жакын өлкө, анын ичинде Австралия, АКШ жана Британия Кытайдын Синьцзяндагы мусулмандарга каршы адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу олуттуу тынчсыздануусун билдирген. Бирок андан кийин Куба баштаган 45 өлкө Кытайдын аракетин коргоп, алар терроризмге каршы күрөшүүдө деп жооп беришти. Ага Сауд Арабиясы, Пакистан, Египет, Иран кол койгон. Чындыгында изилдөө иштеринин натыйжасында айрым мусулман өлкөлөрү жана Бириккен Араб Эмираттары уйгурларды Кытайга депортация кылып жатышкандыгы аныкталды. Бул мусулман жамааттарынын абийирсиздиги. Ислам конференциялары уюму, Араб лигасы, Бириккен Улуттар уюму же башка мекемелер болсун, дүйнө жүзү геноцид болуп жатканына четтен көз салып турат. Демек, эгер мусулман өлкөлөрү ачык айта баштаса, анда бул нерсе кандайча өзгөрмөк? Кайсы бир өлкөдө баш бааник сураган уйгурларды коопсуз кылмак. Алар өздөрүн азырынча сак сезбейт. Бул дүйнө жүзүндөгү уйгур коомчулугуна ошол коркунучтан арылууга чоң жардамын тийгизмек. Андан сырткары бул Кытайдан коркуу сезимин жоймок. Мындан улам башка өлкөлөрдөгү дагы ошол жолго түшүүгө үндөмөк деп ойлойм. Балким азыркы жагдай өзгөрмөк. Албетте көптөгөн мусулман союздаштарынын колдоосуна таянган президент Си Цзиньпин Синьцзяндагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу айыптарды четке кагууда.